Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibn Atayla Sakandaри rahmatullohi taandıq Al-Hikamul Atoy аттуу кичинекей китепчесине Muhammad Said Ramazan Boti rahimahullah түшүндүрмө берген, шарх жазган. Ошондон сабагыбызды бүгүн кыскарткан абалда өтөбүз. 10-чу хикмат мындай дейт Ibn Atayla Sakandaри: Al-a'malu suwarun qayyimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Бул хикмат ыкылас тууралуу. Биздин кылып аткан амалдарыбыз, орозо, намаз, зекет, ажылык, үй бүлөбүздү багабызды иштеп жүрөбүз, жана башка бирөөлөргө жардамдашып атабыз. Ошонун баардыгы амалдар. Мунун баардыгы жансыз бир сүрөт сыяктуу дейт. Жансыз сүрөт, жолсо жансыз бир айкел. Анын руху, анын жаны ага ыкыластын кирүүсү дейт. Демек, эч бир амал баркы болбойт, наркы болбойт, баасы болбойт, эгерде анда ыкылас болбосо. Ушундай бир балагат менен стилистика көркөм түшүндүрүп жатат. Амалдар жансыз эле сүрөт, жансыз эле бир айкел эгер анда ыкылас болбой турган болсо дейт. Жараткан Алла Таала Кур'ани Каримде وَمَا أُمِرُوا إِلَّا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Адамдар бир Аллахтын өзүнө мухлисина лахуддин, диндерин Аллага ыкылас тутуп ибадат кылууга буйрулду дейт. Хунафа, ага эч кимди шерик кылбай, таухидти карманып, бир Кудайдын өзүнө шерик кошпой, жана ибадаттарында мухлисина лахуддин, лаху Аллах үчүн динди ыкылас тутуп ибадат кылууга буйрулган дейт. Демек, мен орозо кармап жатам. Орозого түрткөн нерсе Алла Тааланын Кур'ани Каримдеги орозо кармагын деген буйругу болуш керек. Намаз окуп атам, намазга түрткөн нерсе Кудай Тааланын намаз окугун деген буйругу болуш керек. Зекетиңди бергин деп атат, мен зекет берип атам, түрткөн нерсе Алланын буйругу болуш керек. Ушул жерде негизги фактор Алла Тааланын амры, буйругу болгон болуш керек. Эгерде Алланын буйругунан дагы өтүп, ушул орозо ден соолукка пайда экен, 11 ай бою престе кылып ашказанды кыйнай бериптирмин, доктурлар өтө сонун пайдаларын айтып атат деп, ушул нерсе мени түрткөн болсо орозого, Алла Тааланын орозо кармагын деген буйругу экинчи орунда калып кеткен болсо, анда менде ыкылас жок. Эгерде намаз окуганда, намаз окусаң элге жагат экенсиң, сен такыба деп айтат экен, исламды практика кылган үлгүлүү мусулман экен дейт экен, кадыр барктуу болот экенсиң, жана башка бир дүйнөлүк кызыкчылык сени түртүп намаз окуган болсоң, анда бул жерде ыкыластуулук жок. Зекет бергенде деле адамдар айтсын, десин, мактасын, жаса очко топтоо. Эртең күнү мен депутаттыкка аттанып атам, эртең күнү мен мына должностко аттанып атам, ошол убакта мага добуш керек деп ошого бир очко топтоо болгон болсо, бул жерде ыкылас жок болуп калды. Ошого Алла Таала диниңерди Кудай Таалага калыс тутуп ибадат кылгыла деген ошол. Ошол толгон токой аяттарды, толгон токой хадистерди алып келүүгө муктаждык жок, ал өтө белгилүү дейт. Бул жерде Muhammad Said Ramazan Boti rahimahullah Кур'ани Каримдеги бир аятты алып келиптир. Астагфиру билlah. Ва qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Алла Таала айтат, биз ошол пенделердин амалдарын кыямат күнү таразага тартууну каалайбыз. Ошондо кайсыл амалда ыкылас жок болгон болсо, биз аны абага сапырылган чаңдай текке кетиребиз дейт. Ошого мисалдарды келтирет бул жерде Muhammad Said Ramazan Boti rahimahullah. Мисалы, ошол ыкылассыздыкка мисал келтирели дейт. Бирөө бир мамлекеттик жумушта же жеке завод, фабрикаларда иш кылат дагы. Анан пешимге азан чакырылып калды, мен пешим окуп келейин деп туруп, пешимге кетип, шашпай даратын алып, шашпай парздын сүннөтүн окуп, салаваттарды окуп, зикирлерди чалгандан кийин, эгер абед убактысы бүткөн болсо, ошол пенденин акысын сактап, кайрадан жумушуна барып калганын ордуна бул пешимди шылтоо кылып, дагы ошол жерде жумуштан качканды көздөп, эс алууну көздөп,
кечке ошол жерде нафил намаз окуп туруп алса, мунуку ыхлас болбой калды. Сырты ибадаттай көрүнгөнү менен бул жерде ошол нафил ибадатка түрткөн нерсе жумуштан качыш, өзүнүн жанынын жыргалчылыгын көздөш болгондуктан бул жерде ыхлас жок болуп калды дейт да. Же болбосо дагы бир мисал келтирели. Кимдир бирөө бир фонддо же ушундай бир коомдук активист, исламды үгүт кылып, адамдарга динди жайылтуу иши менен алек болгон бир диний деятель, бир адам дейли дагы. Бирок бул адам багымдатты өз убагында окубайт, окуса дагы ошол күн чыгып аткан күн менен жарышып барып араңдан зорго багымдатты окуйт, зикирлерин чалбайт, Куран окубайт, жана башка буйруктар аткарбайт. Анан бирөө жарым келип туруп, эй, сен мынау жерлерде чабалдык кылып атасың десе, ошону мындай бир ошону көтөрө албай, менин милдетим ушул мечит салыш, менин милдетим адамдарга динди жеткизиш, биягыма сен ийгилишпе деп аткан болсо, демек жанагы адамдын кылып аткан дааваты деле ыхлассыз экен дейт. Эгерде ыхлас менен ошол дааватын кылып аткан болсо, анда ал жанакы өзүн унутуп калбайт болчу дейт да. Демек бунун көздөгөн жеке башка бир кызыкчылыгы бар экен, балким өзүнө бир очко топтоп жүрөт, жана башка дейт да. Анткени себеби сөзсүз түрдө даават кылган адам ал өзү намаз окуш керек, өзү Куран окуш керек, өзү зикир чалыш керек, өзү салават айтыш керек. Анан мындай бир эл алдына чыга келгенде кыйын, бирок жалгыз калганда жанакы нерселер жок болсо, демек жанакы эл алдында кылып жүргөн дааватында деле көздөгөн максаты, мүдөөсү башка нерсе экен дейт да. Же болбосо бир канча дос, бул жерде даават мен ажылыкты мисал келтириптир. Мындай ажылыкка барганда тамак деле көп жасабайт да. Бүгүнкү күндө ажылыкта ошол уюштурулган муфтият болобу же жеке фирмалар болобу, тамак даяр берилет да. Мисалы мен мисалы дааватты мисал келтирип коеюн. Мындай дааватка барганда чыста кызмат да, өзүң тамак жасайсың, бүт баарын өзүң кыласың, эч ким кылып бербейт да. Бирөөлөр 40 күнгө дааватка чыкты дейт, мисалы. Бияктан ажылык мисал келтирип коюптур. 3-4 дос дейт. Анан бирөөсү идиш аяк жууйт дейт, даярдайт дейт, экинчиси кирлерди жууйт дейт, үчүнчүсү тамак жасайт дейт. Төртүнчүсү мен намаз окуйунчу деп намазын шылтоо кылып намазга кетип калат дейт, Куранын шылтоо кылып Куран окуп кетип калат дейт, зикирин шылтоо кылып зикир чалып кетип калат дейт. Сырттан караганда бул ибадат көп экен, башкаларга караганда көбүрөөк нафил ибадат кылат дегендей көрүнүш жаратылганы менен, түпкүлүнө келип карай турган болсоң, бул идиш жуугандан качты дейт. Бул нан жасагандан, бул тамак жасагандан, бул кызмат кылгандан качып кетип атат, мында ыхластуулук жок дейт да, мисалы. Же болбосо бир соодагер адам ушундай шымаланып, билегин түрүп алып бизнеске киришкен, бирок 5 убак намазын окубайт, Алланы эстебейт, важиптерди аткарбайт. Анан ага бирдеме десең, эй, силер өзүңөр айтып атпайсыңарбы, бул дагы ибадат депчи десе, буга айтат, эй, тууганым, эгерде ушул нерсе менен сен Кудай Тааланын буйругун өтөөнү көздөгөн болсоң, ошондо ибадат болгон болот. Кудай Таала адалдан тапкыла деген, тазадан жегиле деген. А сен бул жерде намазга келгенде Кудайды эстебейсиң. Орозого келгенде эстебейсиң, зекетке келгенде, ажылыкка келгенде, башкага келгенде, мечитке келгенде Кудайды эстебейсиң дагы. Анан ошо дүйнөгө келгенде айтып койсом, Кудайды эстеп аткан киши болуп, мен муну Кудай үчүн кылып атам деп каласың. Эгер Кудай үчүн кылып аткан болсоң, анда сен мындан дагы 100 эсе маанилүү болгон Кудайдын алдындагы парзыңды аткарбайт белең, намазыңды окубайт белең деп айтабыз дейт да. Анткени сен айтпадык белек, адамдын жөнөкөй 24 сааттык жашоосу ибадатка айланыш үчүн жанакы орток болгон парздарды аткарыш керек депчи. Ошондо анан мындай ыхластуулукка ылайык келет дейт да. Анан бул жерде баягы ислам дегенде кээ бирөө ошол 5
исламдагы парызды гана түшүнүп алган дейт. Орозо, намаз, зекет, ажылык, шахадат келмеси, иман келмеси депчи. Жок, ислам деген бул андан дагы чоң бир түшүнүк дейт. Алла Таала иман исламга ошол солих амалдарды да кошкон дейт. Яғни намаз оқысаң эле иман ислам, ороза кармасаң эле иман ислам, ал эми андан башкасы иман исламга тиешеси жок, соо албайсың дегендей түшүнүшөт дейт да көп адамдарчы. Алла Таала Курани Каримде ва амилу солихат, алар солих амалдарды, жакшы амалдарды кылган дегенде ушул аятта Алла Таала жанагы биз түшүнгөн исламдын 5 рүкүнүн гана максат кылган эмес дейт. Бардык жеке адамга дагы пайдасы тийген, же коомчулукка пайдасы тийген, шариаттын рамкасына түшкөн, жана Кудай Тааланын ыраазычылыгы көздөлгөн бардык амалдар солих амалдарга кирет дейт да. Ушул жерден бактылуулуктун формуласын Алла Таала Курани Каримде айткан. Бүгүнкү күндө көп адамдардын кулактарына күмүш сырга бактылуулуктун формуласын ар кайсы жерден издеп жүрөт. Психологтордон издеп жүрөт, тиги психологко барып, бул психологко барып, тиги китептен, бул китептен. Чындыгында адам кандай болгондо бактылуу болот экендигин ошол адамдын санатчысы, адам деген бир чыгарманын ээси, адам деген бир санаттын санатчысы, адам деген махлуктун жаратуучусу болгон ээси гана жакшыраак билет да. Ар бир буюмду ошол буюмдун ээси кыйын билет эмеспи? Мисалы, бул китепти, ушул китептин немеси басмаканасы кыйын билет да. Бул канча грамм кеткен, форматы канча штук чыгарылган дегендей. Анын сыңарындай баягы өткөндө бирөө видеодон көргөзүп атам. Карагылачы дейт, мен азыр наушник сатып алдым дейт, беспроводной наушник. Беспроводной наушникти сатып алсам, коробкасында ушундай кичинекей баракча бар экен, толтура бет дейт. Ушунун мүнөздөмөсү жазылганда, бул наушник мындай болгондо иштейт, мындай болгондо бузулат, бүт инструкциясы жазылган дейт да. Анда наушниктен миллиард эсе даражасы бийик турган бул ааламдын өзөгү, бул аалам дарак болгон болсо, анын мөмөсү болгон инсандын жашоо инструкциясы кантип жазылбай калсын дейт. Каталог мындайча айтканда. Ошол Куран. Алла Таала Курани Каримде инсан кандай болгондо бактылуу болот, кандай болгондо бактысыз болот. Коомчулук, ошол инсандын көпчүлүгү түзгөн коомчулук дагы, мамлекет дагы кандай болгондо өнүгөт, кандай болгондо артка кетет, бүт баарын Курани Каримде айткан. Ошол Курани Каримде ала бидикриллахи татмаиннул кулуб, көңүл бургула, Аллахты эстеш менен жүрөктөргө тынчтык келет деген. Жүрөктөргө ушундай бир тынчтык, итминан, мындай тынчтык, дагы эмне деп коет, бейкуттук, жакшы, мындай адамды түйшөлтпөгөн жакшы сезимдер, ушул Алланы эстөө менен, Алла Тааланын буйругун аткаруу менен келет дейт да. Анан бактылуулуктун формуласын айтат. Мисалы, бүгүнкү күндө бактылуулук формуласын көбүнчөсү байкуштар психологдор издейт. Эгерде психолог адам исламдын акыйдасын, ислам акыйдасын жакшы билген, шариятты жакшы билген адам болуп, ошол аркылуу ошол психологиядагы туура эмес түшүнүктөрдү иригей ала турганчалык иммунитети бар, илими бар адам болсо, анда нур үстүнө нур да. Болбосо өзү билбеген абалда анын динсиз тузактарына түшүп калышы мүмкүн да. Анткени көбүнчө психологдор бүгүнкү күндө байкап жүрөбүз, мындай бир көзү сокур дегенде акырет жагын көрө албайт. Рух жакты, рухту тааныбайт, жүрөктү тааныбайт, рухту тааныбайт, Аллахты тааныбайт. Эми эң өзөгү болгон, уругу болгон, ачкычы болгон, адамдын жүрөгүнө тынчтык берген бул Аллах жаратуучуну таануу, аны эстөө болуп аткан. Ошол нерсе жок болгондон кийин кайсыл нерсе менен ордуна альтернатива берип, адам жүрөгүнө тынчтык орнотоюн деп атасың да. Аны Алла Таала бактылын формуласын негизи Куранда 2 сапатка байлайт. Ман амила солихан мин закарина унса, кимде ким солих амалдарды кылса, мин закар аунса, эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. Ва хуа муъмин, ал имандуу болсо, ишеними бар, иманы бар болуп туруп солих амалдарды кылса, фала нухияннахум хаятан тойиба, биз ага сөзсүз түрдө эң жакшы жашоо беребиз дейт. Жакшы жашоо дегенде ушундай байып кетпесең дагы, алымдар айтат, жүрөгүңдө тынчтык, Кудайым берген рызкыга канаат болот дейт да.
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ал эми кыямат күнү кылган амалдарына эң көркөм соопторду беребиз дейт. Йокса башка бир аяттарда инна вал аср, заманга ант, иннал инсана лафи хуср, бардык инсан атпай бактсыздыкта, жоготууда. Иллаллазина аману, тек гана ыйман келтирип, амилу солихат, солих амалдарды кылып, ватавасо бил хак ватавасо бис сабр, бири-бирин акыйкатты осуят кылып, бири-бирине сабырдуулук осуят кылгандардан башкасы деп атат. Ал жерде деле ыйман солих амал деп атат. Андан алдыңкы аятта деле ыйман солих амал деп атат. Башка аяттардын баарында деле ыйман инналлазина аману амилу солихат улайика инналлазина аману амилу солихат улайика хум хойрул бария. Чындыгында ыйман келтирип, солих амалды кылгандардын бардыгы булар бария, бул ааламдагы бария макулуктардын эң мыктысы деп атат. Ошо алымдар ушул аяттан алып, атугел периштелерин да артык дейт да, момун мусулман адам ыйман келтирип солих амал кылса, Алла Таала хойрул бария, макулук атпайдын баарынан жакшысы ушул адам болот деп атпайбы? Эми ушул жерден суротулду, түшүндүк. Демек Кур'ан-ы Каримде бактылуулук, ийгилик, Аллахтын ыраачылыгына жетүү, бейиш бул ыйман солих амал деп атат. Солих амал деген бул эмне? Ыйманга түшүнүктүү. Аллага ыйман, анын китептерине, периштелерине, тагдырга, дагы эмне 6 нерсеге ыйман деп келет, акыйданы билиш, Алла Тааланын атрибуттарын тааныш, Алла жалгыз бар, бир, кудуреттүү, макулук окшобойт, жерге, заманга, орунга муктаж эмес, жана башка ыйман түшүнүктүү, макул. Солих амал эле дейт экенсиңер, Куранда көп келет экен. Не десе, ошол солих амал деген негизи амал деген амал, пенде кылган иш-аракеттер. Мейлі ал денесі менен кылсын, сөзү менен сүйлөсүн, жада мал мүлк менен болсун, мунун баары да амалга кирет. Ниет болсун. Солих деген бул солиха яслуху сөзмө-сөз мааниси жарактуу, туура, бузулган эмес деген маанини берет. Солиха туура болду, яслуху солих туура, жарактуу, бузук эмес амал деген сөз да. Яни терминде эмне десе, ошол Куранда айтылган солих амал болуш үчүн биринчиден ал шариатка түшүш керек. Шариатка ылайык келиш керек. Шариатка ылайык келбесе ал солих амал болбойт. Мисалы зекет берип атасың, бирок арамдан табылган акча, мисалы. Садака берип атасың, арамдан табылган акча, мисалычы. Намаз окуп атасың, бирок нажас кийимди кийип алып окуп атасың, мисалычы. Ал уже жарабай калат да. Ошого мындай бардык жагынан шариаттын рамкасына түшүш керек. Кыймыл аракет жагынан, сөз жагынан, ниет жагынан, материалдык жактан, акча жагынан солих жарактуу болуш керек. Шариатка түшүш керек. Анан буга чейинки хикматта айтылгандай өз убакты саатында аткарылыш керек. Мисалы сен абет учурунда пешин намазыңды окуп, абетиңди кылып, анан абет бүткөндөн кийин жумуш убактысы башталганда кайра келип калышың керек. Ошол убакта келип калбай шефке намазыңды шылтоо кылып, шефиң да билесиң, намаз десең бакшы эчтеке дей албайт. Каякта жүрөсүң сен? Намаз окуп жүрөмсүң. Унчукпай каларын билесиң да. Анан намазыңды шылтоо кылып 20 мүнөт өзүңдүн рахатың үчүн жөн эле жүргөнсүң, бирок намазды шылтоо кылып койдуң, мисалы. Бул уже ыхласка кирбей калат да. Ошого мында шариатка түшкөндөн кийин дагы кайсыл убакыт саат ошол контролдонуш керек деп этик белек. Мисалы жанакындай болуп, мисалы тиякта достору идиш аяк жууп атат, тамак жасап атат, сен болсо намаз окуп турайын деп намазыңды шылтоо кылып кетип калдың. Бул сыртынан кызматтын убактысы болчу, бирок кызмат убактысында сен тар эмес жакка кетип калдың. Бул уже солих амалга түшпөй калды да. Анткени себеби ошол ар бир акыбал өзүнүн амалдарын талап кылат да. Мисалы буга чейин бойдок элең ибадатты кечке кыла берет элең, өзүң карандай чай катыган токошко ыраазы болуп эле ибадат кыла берет элең. Эми үйлөнгөндөн кийин, бала чакалы болгондон кийин силер да мага окшоп карандай чай катыган токош жегиле, силер да мага окшоп кечке ибадат кыла деп аны таңулай албайсың үй бүлөңгөчү. Алымдар айтат да. Ал үй бүлөнгө акысын бериш керек. Бул абал өзгөрдү уже. Мурдагыдай эмес. Уже кичине мурдага кеткен, ибадатка кеткен убактынын какой-то бир бөлүгү эми ырыскы тапканга кетип баштайт. Мисалы көрдүм, акыбалдын өзгөргөнүнө жараша ибадаттардын да өкүм өзгөрүп турат да. Ошого адам кайсыл акыбалда турат, анан ошол акыбалда кайсыны өз убак саатында кыла билиш керек. Ошондо да солих амал болот. Анан үчүнчүсү ошол адамды ошол амалга түрткөн ыхластуулук тууралуу болуп атпайбы? Ошол амалды кылууга адамды түрткөн негизги фактору бар да. Ошол негизги фактор
Кудай Тааланын буйругу болуш керек, ошондо ыхлас болгон болот да. Дагы жеңил кылып, оңой кылып айттай келгенде, ыхлас деген бул эмне десе, Бадиуз Заман Саид Нурси деген алым рахимахулла Куранга жазган 14 томдук Расаилин Нур деген тафсиринде ыхлас бул ошол солих амалга сени түрткөн негизги иллат, негизги фактор бул амрулло болуш керек. Аллах Тааланын буйругу болуш керек дейт. Талгат, эмнеге орозо кармап атасың? Ой, ден соолукка жакшы экен, бак 11 ай бою ашказан кыйналды окшойт, престелип кетти окшойт. Семирип да кеттим, кичине весимди таштайын. Деген нерсе какой-то бир деңгээлде болушу мүмкүн да. Кандайдыр бир деңгээлде кыйтыйган бир ой адамда болушу мүмкүн да. Бирок ошол сени түрттүбү негизги. Эгерде Рамазан айы келип, Кудай Тааланын пендем орозо тут деген буйругу болбогондо ушул ой сени орозо карматат беле десе, жок, карматпайт болчу. Демек негизги күч бул эмес экен. Негизги фактор Рамазан айынын келгени Кудайдын буйругу болду. Эң негизги адамды солих амалга түрткөн нерсе Алла Тааланын буйругу болуш керек экен да. Ошондон кийинки баскычтарда анча-мынча пенденин кызыкчылыгы кошулуп кетсе, ыхласка доо келбейт дейт. Мисалы адам ажылыкка аттанышы мүмкүн, умрага аттанышы мүмкүн. Эң негизги аны ажылыкка, умрага түрткөн буйрук бул эмне болду? Пендем сага ажылык парз, кылгын. Кой, парздан кутулайын, Кудайдын буйругу экен деген нерсе менен сен ошого кеттиң. Бирок жолдо карайсың да толтура кызыкчылыктар пайда болот да. Мен жер кезгенди жакшы көрөм, барып Саудия мамлекетин көрөм, алардын менталитетин көрөм, эл көрөм, жер көрөм, мировоззрением өрчүйт, адамдар менен таанышам, мен тиги Умбул Куроға китепкана бар, китептерди сатып алам, Замзам суу ичем, тияктан тиги досторумду зыярат кылам деген толгон токой дагы башка адамдын жеке кызыкчылыктары болушу мүмкүн да. Анын экономикалык жактан, же моралдык жактан, же материалдык жактанчы. Бирок эң негизги аны ошол ишти кылуусуна түткөн нерсе Алланын буйругу болгон болсо, ошо ыхластын минималдуу өлчөмү табылды, ыхлас бар дейт да. Ошондуктан Курани Каримде ошол Ыхлас сүрөсү деп аят Куран түшкөн, ошол Ыхлас сүрөсү пайгамбарыбыз Курандын 3/1 тете дейт. Ошого бизде ошол үрп адатыбыз ушундай калыптанып калган. 3 жолу окуса, Куранды толук окугандай сооп алып калат экен депчи. Жараткан Алла Таала бардыгыбызга ошол ыхлас менен амал кылууга тоофик берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.